Кутман таңыңыздар менен урматтуу 5 каналдын таңкы 5 берүүсүнүн көрөрмандары, күйөрмандары сиздер менен кайрадан биз эфирибизди улантабыз жана ошондой эле бүгүн биздин куттуу студиябызга да эң бир кызыктуу коногубуз келип калыптыр. Ал конок менен тааныштырып өтөйүн. Мына ушундай бизде деги эле жаш муундарыбыз кавер ырларды ырдап элге таанымал болуп, эл оозуна алынып, бир кадыр баракка жетип отурушат. Мына ушулардын катарын толуктап жакында гана мына ушул кыргыз жергеси эмес, Казакстан жергеси менен да келишим түзүп, бир мен деген Казакстандын эң бир алдыңкы продюсерлери менен иштешип жүргөн биздин таланттуу мырзабыз Нарым мырза келип отурат. Ассаламу алейкум. Кандай келип алдыңыз? Кандай келдиңиз? Жакшы, сонун келип алдык. Азыр эле эфирден тышкары уйку деп калдыңыз. Уйку канбай калганбы? Уйку ошол бир аз көй болот негизи. Не себептен? Негизи уйкуга кеч жатканда кеч туруп каласыз да, сиз өзү кеч жатат окшойсуз. Жок, мындай болот. Клип тартып бүтүп, ошонун жумуштары менен вообще уктаган жокпуз да. Азыр ошо уйкуну эле планды толтуруп атабыз. Баракелде. Уйку менен алышып жаткан экен. Келиңиз, азыр Нарым мырза алгач ирет эл менен амандашып алалы, биринчи учурашпы? Жалпы кыргыз элиме Кутман таң баарыңыздарга күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, эч качан оорубаңыздар. Ошол сиздер колдоп турсаңыздар, биз алдыга жылы беребиз. Баракелде. Нарым мырза, айтсаңыз, Казакстан деп калдык. Казакстанда мына продюсер менен иштешип бир келишим түзгөнүңүздү сиздин интернет баракчаңыздан окуп көрүп билип жүрдүк. Азыркы күндө иштешип жатасыздарбы? Казакстанда продюсерибиз менен иштешип атам буюрса. Январда баштаганбыз. Азыр 5 жылга контракт түзүлгөн. Ошол иштешип атабыз буюрса. Жылыштар жакшы. Анан казак тилинде ырда деген кандай талаптар бар? Талап боюнча негизи мындай тилде ырда дегенде эле талап жок. Просто Казакстанга да иштесекпи деген пландар болот. Бул жакка биринчи ырларды чыгарып, клиптерди тартып, анан Казакстан эмесине да чыксакпы деген. Казакстандын продюсери деп калдыңыз. Мен билишимче, бул Нурайым Акылбекованын да продюсери, ошо бири сиздер продюсериңиздер. Нурайымдын анан дагы бир нече балдар бар, Биржан, Быйбрат, Абзал деген. Демек, продюсериңиздер бир экен да? Бири. Баракелде. Дагы билебиз, Ару Затым Элмирбек Иманалиевдин Ару Затым чыгармасын аткардыңыз. Азыркы күндө миллиондогон көрүүчүлөрүн алды. Эң бысмылла дегенде эле канча көрүүчү жыйнады ошол Ару Затым чыгармасы? Ал кезде ошол канча көрүүчү жыйнаганын деле маани бербептирмин. Толкунданып мындай көп деле ишенген андай болгон жок. YouTube'дан кетип калып эле, анан кийинче эле келип байкап калдым. Ошо башында жакшы кетип калган негизи. Мен сизди мисалы Алтынай Асанбекова менен бир дуэт аткансыз, Ак сүйүү аттуу чыгарма. Ошодон тааныгам да. Ал кантип жаралган алар? Ал болсо Алтынай эже жазып бир ырдап көрбөйлү окшошот болду экен да. Анан мен баягы ал кезде чоң ырчы эмес болчумун эле. Аз деле чоң ырчы эмеспиз го. Просто Алтынай эжелерди аябай чоң ырчы көрөйүн, булар менен кантип ырдамак эле деген ойдон. Алтынай эжени студияга чакырып, ошол жерден эле ушулар мага жагып атат деди. Анан мага негизи жаккан жок биринчиси. Эски ыр да. Анан баягы ремикскен өзү дагы укканда башкача эле угуп, анан мейлим көрүп бир көрөлүчү деген ой менен эле жаздырып көргөнбүз. Ошол жерден сразу аранжировканы жасап, голосун түшүргөнбүз. Анан эртеси эле барып эле тартып чыгарып койгонбуз да. Десеңер эле кетти. Абдан сонун чыккан чыгарма негизинде. Ошол. Десеңер эле кетти, көрүүчү жыйналды. Кетип калып эле ушун. Анан баягы эмне дейт, бизде кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Кудай берет буйрукту, анан пенде жейм дейт куйрукту, Кудай берет буйрукту деп. Анан буйрук мына ушундай жылдызыңызды жандырып эл алдына чыгарып койду. Бул да болсо бир Кудайдын насиби болсо керек. Демек, көөдөнүңүздө, көкүрөгүңүздө бул чыныгы талант бар да. Айтып калдыңыз, ыр шөкөттөйм деп, аранжировка жасап, ыр жаздырып, студияда иштедим деп. Алтынай айым менен кандай тааныш элеңиз буга чейин? Буга чейин тааныш деле эмес болчук. Жок, кандай сунуштап калган дейм да, сизди табып, Инстаграмдан эле бирибизге катты алып, анан ошол жактан жазган. Ага чейин тааныган деле эмесмин негизи. Жамгыр деген ырынан эле таанып алсак, мындай катуу аралашчу эмеспиз да. Баракелде. Мисалы, бул ырыңыз чыгып, жана көптөгөн көрөрман топтой алдыңыз. Мисалы, мурдакы Нарын мырза менен азыркы Нарын мырзанын кандай айырмасы бар? Мурдакы Нарын мырза менен айырмасы эми
Мурда кавер жазам азыр бир аз. Өзүмдүн чыгармаларыма өтүп атам. Айтайын деген көрөрман топтогондон кийин мындай өзгөрүп кеткен жоқсыз ба? Жок, бизде андай жок негизи. Биз кандай болсо ошондой эле жүргөн балдарданбыз эле. Баракелде. Нарын мырза, сиздин ысымыңызга токтолоюн. Нарын деп ким ыйгырган, өзүңүз каяктын кулуну болосуз, чоңойгон жериңиз кай жак? Нарындыксыз ба? Жок, мен Жалал Абад облусуна карашы Токтогул шаарында туулгам. Атымды ошо негизи эми алып айтып эле коеюн, чын эле айтканда эч кимден сурап турмун, эмнеге мынтип койдуңуздар, эмнеге мындай болуп калды деп. Бирок угушума караганда атам бир Стамбулда иштеп жүргөн кезинде Нарын деген дос баласы менен чогуу иштечкен ошол жерде. Ошол дос баласынын атынан койгон деп коюшат, бирок антип эле такап эмнеге антип койдуңар деп эле сураган эмесмин. Жок, бул элде жок биринчиден. Анан жакшы ысым Нарын деген сөздүн чечмеленишин дагы мен Нарын облусунан билем. Нарын деген бул узун деген сөз экен да, кыргызчалап келгенде. Демек, өмүрүңүздүн узунун тилеп, анан Нарын деп койсо керек да. Нарын мырза, азыр алдыдагы баягы мына карьерага жол алып алдыңыз, мисалы 5 жыл контракт түздүңүз. Демек 5 жыл ичинде сизди үйлөнөт же сүйүү баяны болот деп күтпөйбүзбү? Мен баягы продюсер менен келишим түзүп атканда эле айткам. Мага башка продюсерлер кысым көрсөтүп, жолбодо муну кылба, тигини кылба деген кереги жок депчи. Анткени мен чыгармачыл адам болгондон кийин эркин жүрүшүм керек деп айткам. Анан өзү деле айтып калат, сен качан үйлөнөм десең, мен ошол күнү уруксат берем, өзүм үйлөнтөм деп айтып калат. Анысында бул биздин жездебизде болот. Кыргыз кызын алган. Кыргыз кызын алып, эжебиз дагы ошол. Эжебиз бар үчүн да бизге жакын болот окшойт. Демек, ошо тууганчылыктагы жагыңыз бар болгондуктан да сизге продюсер болуп жатат. Продюсер катары деле көп көрө бербейм да. Жакын адам катары көрөм. Эжебиз кыргыз, эжебиз жездебизди делечи. Анан Нарынды жакшы кара делечи. Нарын мырза, айтсаңыз, продюсериңиз ким сунуш киргизди сизди? Каяктан көрүптүр, кайсыл ырыңыз менен тааныптыр? Анан эмнеден улам ушундай сунуш келип калды? Продюсерибиз ошол Гыйбрат деген дос балабызга бир ыр сунуштадым эле. Казак досуңуз? Казак досубузга. Анан ал ырды жактырып, анан ошо продюсер менен келип алып кетишкен да ырдычы, тариф аркылуу. Ал досуңуз, демек, азыркы продюсериңиз менен иштешчү ошол убакта? Ооба, аз деле иштешет. Анан ошондо келип жолугуп, сүйлөшүп, анан кетишкен ырды алып. Анан бир 2 айдан кийин ошол интернеттен жаза баштады, мындай Түркияга келип кейт, эз алып кейт. Бирок мен ишенген эмесмин, баягы алдамчылар көп го. Ооба. Ошентип эле жазып жүрдүм, анан бир жолу арыз атым деген ырым жөнөтчү деген эмелерди жазып Телеграмдан жөнөтүп жүрдүм. Анан бир күн эле ошо кечинде жазып калдым, мен баратам, ошо гостиницага табып кое аласың деп. Ой жок болчу. Досуңуз? Жок, продюсер. Хорошо деп эле табып эметип, ошол моментте келип эле сразу айткан. Сен мен иштешейин деп атам. Ушундай кандай карайсың деп сразу эле макул болуп ошол жерден. Ошентип баштагансыз. Негизи бардык нерсенин башталышы кыйын болот дейт. Башталышында кыйын болгон, жана азыр көбүрөөк ыр жагынан опыт алып, көбүрөөк оңоюраак болуп калса керек. Ооба, башталышында негизи эле кыйын болот, өзүмдүн стилимди таба албай эле. Кээ бирлер айтат, сен шаңды ырдабайсыңбы деп, кайгырып эле жүрө бербей депчи. Анан шаңдууга деле ырдап көрдүк, бир аз жарашкансыды, бирок негедир эле баягы өзүңүзгө жакпай койду. Медиаторлорго жакын экен да. Эми бара-бара көтөрүлдү. Мазмундуу, анан муңдуу ырларга демек жакыныраак экенсиз да, баягы жай баракат, вальс стилинде ырдалган, бир адамдын сүйүүсүн козгой турган, же жан дүйнөсүн козгой. Даңазалаган ырларды. Козгоп эле жүрө берели десең. Баракелде. Жалал Абадта туулуп өстүм дедиңиз. Балалыгыңыз ошо Жалал Абадта өттү? Жок, Токтогул районунда. Токтогул. Жалал Абад область. Кечиресиз. Токтогул совсем өзүнчө да. Эмнеге дегенде биз Жалал Абадка 6 саатта жетебиз. Айланып отуруп анан. Агарандан Нарынга 2 саатта кирип кетесиңер. Ошондой болуп каткан. Токтогул районунда туулуп өстүм, Обнинскаска чейин ошол жакта окудум. Ошол анан шаарга өзү келгенде 1 жыл эле болгом негизи. Ага чейин Токтогулда да жумуш иштеп жүрдүм. Ошол. Демек 1 жылдан бери эле шаарда экенсиз. Жок, кандай 1 жыл? Сиздин Борбордо жашаганыңызга канча жыл болду? 1 жыл болуп калды. Бул жакта, Бишкекте. Сиз демек 1 жыл ичинде ырчылар менен таанышып, кавериңизди жазып, баттан чыгып
абдан баттан жетилип кеткен. Аракет кылып атабыз болушунча. Азыркы күндө жаңы клип тарттым дедиңиз. Бул кайсыл чыгарма? Сөз обону кимге таандык? Кимдин сунушу менен, мүмкүн продюсериңиздин сунушу менен ушул жазылып атабы? Клип тартылып бүттүбү? Клип тартылып бүттү буюрса. Жакында эле клиптин презентациясы болду. 8-inde койду окшойт. Бул чыгарма чездим. Жолдошбек Абдиханов деген казак ырчысынан сатып алыптыр да. Ушул нарынга ылайык көрүп атам, ушуларың бер деп. Мага уусту машинадан эле. Ошол жерден сразу жаккан. Бирок мынтип бат чыгарабыз ойлогон эмес, анткени ырлары көп болчу да пландачы. Анан ошо Эзар эке жазып калдым, ушундай клип тартыш керек болуп атат. Сиздин сценарийлериңизди чагып жүрөт депчи. Анан ошол жазып Эзар эке бир 3-4 күн ичинде жазды сценарийди. Ошентип баарын локацияларды даярдап, клипти тарттык. Жалпы аягынан 9 минутталык кыска метраждуу клипти канча убакытта тарттыңыздар ошондо? Общий кошкондо 1 жумада тартып турушат. Баягы тактап локацияларды тапкычачы. А так съемканы 2 күндө бүтүрдүк. Бул чыгарган ырыңыздын өзүңүздүн көңүлүңүзгө толуп, клип да көңүлүңүзгө толдубу? Бул чыгарма өзүмө аябай жагат негизи. Муну кышында чыгарайын дегем негизи. Кудайым буйруп ушул күнгө чыгып калды. Мен үчүн өмүр сүрчү жарыгым деп аталат. Сөз өзү негизи казакча жазылган, анан кыргызчага которуп көрдүк. Жакшы чыкты бирок. Которгонун ким которду? Кыргызча. Которгонун өзүбүз эле котордук. Казак тилин бир аз тилем окшош. Бирок азыр көп байкап жатабыз, кыргыздардын ырын, казактар да казактыкын кыргызча которушуп ырларын көмүрдап калышты. Негизи бирок өзүмдүн планымда жеке өзүм автордук ырларды чыгарсам деген жакшы ойлор болду. Мен деле кавер жазсам болот, бирок баягы эстрадага жаңылык киргизип, жаңы ырларды чыгаруу максаты бар. Азыркы күндө сиздин фонотекаңызда, сиздин альбомдо өзүңүз чыгарган ырларыңыз барбы? Сөзү дагы, обону дагы таандык дегендей. Өзүмдүн фонотекамда азырынча бирөө эле, бирок чыга элек ырлар бар да. Көп. Алардын несин түзүп коебуз, пландарынчы. Ар бири менен иштеш керек алардын үстүнөн дагы. Буюрса дагы могу эми баягы өткөндө жездем Супер Тууга сөз берип койдум деп эле жанды койбой койдум. Эме деп ай сайын клип чыгарып турабыз депчи. Анан ошого да бир аз жумуш кылыш керек болот. Уйкуну жыйыштырып, ырларды бат-бат чыгарып, аранжировкасын бере турган берип, жумушту өзү болбой калчу. Ур жагы деп калсыз, бул ур жагынан билимиңиз өзү ур жагынан ур жатында? Жок, билимим жок. 11 бүтүп, 5-айлыга тапшырдым эле. Ал жакта толук бүткөн жокмун. Ошол билим жок эле. Улантайын деген ойлоңуз бар. Токтогул эли эч кандай билимдин кереги жок десең ал жакта бүт. Ошондой болуп аткан. Ооба, анткени бул Кудайдын берген белеги. Бул илгерки биздин улуу залкарларыбыздын деле эч кандай билими болгон эмес. Мына элге өз талантын тартуулап эл ичинде, эл оозунда калган инсандар бардыгы. Анан эми Нарын мырза, биринчиден чоң рахмат сизге. Ушундай убакыт бөлүп, бир жакшы маек куруп бергениңизге. Анан мына ушул 5 жыл деп атасыз, 5 жыл аралыгында Кудайым насип кылып, Кыргызстанга дагы, казак элине дагы бирдей сиңип, бирдей тарап, сиздин үнүңүз ошол эки элдин ынтымагын кошкон бир атак даңкка жеткен чоң ийгиликти багынткан ырчылардын катарын толуктайт деп терең ишенебиз. Бул кыргыз элинин жүзү болуп атасыз Казакстан жергесинде. Кыргыздын дагы жүрүм турумун, кыргыздын дагы бир каада салттары эми окшош эле, бирок ошентсе да кыргыздын жүзү менен барып отурасыз. Ушул кыргыз элин уят кылбай, баягы кыргызды бийикке жеткирген, желегин бийикке көтөргөн чыныгы талант ээси деп билем. Аман болуңуз, бар болуңуз. Сизге эркин микрофон сунайын, элибиз менен бир жакшы бир каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Биринчиден сиздерге рахмат, бизди жаштарды колдоп, эл алдына чыгарып. Анан жалпы эле кыргыз элине, казак элине ыраазымын. Баягы жумуш баштагандан бери дагы күйөрмандар бир аздан кошулуп атат. Ошол колдоп, баягы биз сени колдойбуз деп СМС жазып, жакшы сөздөрүн жазышат. Аябай кубанычтуу болуп калам негизи. Мурункуга салыштырмалуу өтө жакшы да мен үчүн. Анан буюрса 5 жыл аралыгында дагы жакшы жумуштарды ишке ашырабыз, Кудай буюрса. Ошол баарыңыздарга рахмат, аман болуңуздар. Сизге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени таңкы маанай менен таң туруп, эрте туруп ушул жакка келип, бизге интервью берип, бизге жакшы маанай тартуулап бергениңизге да сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз.
Нарын мырза дагы да болсо ийгиликтер коштоп жүрсүн. Аман болуңуз, бар болуңуз, Кыргыздын багына бар болуңуз дейин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай бир келечектеги Кыргыздын бир залкары, таланты, баягы ар бир кесип өз ээси менен ардактуу дейт анан заманыбызда азыркы күндө баалуу нерсени баалуу деп айтпасак качан айтабыз. Демек, мына ушул Кыргыздын куру, Кыргыздын таланттары, Кыргыздын өнөрү кур эмес, мына ушундай жаштарыбыз менен толукталып келет. Дагы да болсо бүгүнкү таңыңыздар ийгиликтүү жемиштүү өтсүн. А биз болсо кийинки сюжетибизге барып келели.